Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Мындай нерсе туура эмес. Албетте жоолук салууну, хижаб кийип жүрүү бул өзүнчө парыз. Намаз окуу да бул өзүнчө парыз. Анан намаз убагында албетте намаз окуп аткан аял киши жоолук салынып, авраттарын жарап намаз окуш керек. Анан эгерде бирөө намаз окуп аткан болсо, анан ошол эле убакта ошо хижаб кийбей күнөө кылып жүргөн болсо, адам келип туруп, эми бул күнөөнү кылып атасың, тиги күнөөнү да кыл, намазыңды окубай эле кой деген бул чоң катачылык бул. Бул диндеги жахилдик. Албетте биз ошо жоолук салынбай жүргөн эже карындашыбыз бул, ага үндөйбүз, салын, жоопкерчиликтүү нерсе бул, Алла Тааланын жооп бересиң деп айтабыз. Ошондой эле намазыңды таштаба дейбиз. Анан эгерде моюн сунбай же шахватына берилип кылбай жүргөн болсо, анда муну кылбасаң тигини да кылба деп, андай жахилдик менен антип ал нерсеге үндөбөйбүз. Ал адам ошол бир күнөө кылса дагы башка бир милдетинен кутулуп атат. Балким ошол адамга жардам беребиз. Мына ушул намазыңды окуп атасың, намаз окуп аткан адам үчүн ылайыктуу нерсе, ушу хижабыңды кийип жүргөн жакшы. Бул өзүңдүн милдетиң. Кудай Тааланын алдында жооп бересиң, муну да каткар. Иншалла көптөгөн жакшылыкка жетесиң деп ушундай багыт беребиз. Анан жанагындай шариатка каршы келген туура эмес сөздөрдү айтып, антип андай адамдарды кайра артка кайтарып туура эмес жолго чакырбашыбыз керек. Ошондуктан адамдарды жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда дагы эрежелерди билип алыш керек. Бир жакшылыкка чакырып атам деп, анын аркасынан чоң жамандык алып келбеш керек. Же болбосо жакшылык эмне экенин билбей туруп эле жөн эле жакшылык деп айта берген болбойт. Же болбосо жамандык эмне экенин билбей туруп жамандыктан кайтара берген болбойт. Ошондуктан адам баласы биринчи илим алып, үйрөнүп алып, анан ушундай нерселерге чакырыш керек.